Анан дагы бир суроо. Айтышат, мен намаз окуганды билбеймин, намазга даяр эмесмин, ал тарабы окуганды билбеймин. Ошон үчүн орозону азырынча кармабай эле турсамбы дегендер дагы ушундайлар бар да. Ошолорго эмне дейт элеңиз? Эми жаңы намаз окуп аткандар же болбосо жаңы динге келип аткандар ушул айдан пайдаланып калышы керек да. Эми алардын ушул жаңы исламга келип же болбосо жаңы динди үйрөнүп баштаганына биз кубанычтабыз албетте. Бирок ошол Рамазандын, исламдын өзүнүн укуктары, өзүнүн эрежелери бар да. Ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар. Медицинага бирөө кирсе деле, сен жаңы бизге кирипсиң, макул деп ар нерсе уруксат бериле бербейт. Демек кирип атасыңбы, демек тартип менен мына нерсени үйрөнүшүң керек. Анан кийин сен барып врач болосуң, хирург болосуң дегендей, ислам илими да өзүнчө бир илим, анын эрежелери бар, тартиптери бар. Бирок ошондо дагы ислам дини баягы адамдарга оорчулук келтирбеген дин болуп, кирип аткан намаздарга макул намаз окуй элек болсоң деле орозо кармай бер. Себеби орозо кармап баштаса таравихке бар дейбиз. Таравихке баргандан кийин анан намаздын бир даамын татат, сажданын даамын татат, анда кандай рахат бар экендигин. Анан кийин Кудай Таалам жүрөгүн ачса, анан намазын баштап кетет. Эми анда намаз окубасаң, орозо кармабайсың десек, анда туура болбой калат да. Себеби орозо өзүнчө парз, Рамазандагы намаз өзүнчө парз. Ошого бирин аткарбай атса, бирисине макул дей беребиз дагы, аны кайын тартабыз. Окубай койсоң боло берет дебейбиз, балки ушуну окуп тур, иншалла Кудай Таалам калганына пайда берет дейбиз да. Себеби айтып калат го устаздар. Намаз багымдат деле окуп турайын десе, окуп тура бер, калган эжелерин, сиңдилерин чакырып алат деп. Анан багымдатты окуп баштаган адам кайра намаздардын баарын толуктап алганга мүмкүнчүлүгү болот да, иншалла.